Карыз боюнча теги дүйнөгө барганда карыз болгон мамлекет жооп береби же болбосо ар бир жаран жооп береби? Өтө оор суроо чындыгында. Өтүп кеткендер кантип кутулуш керек чындыгында? Бул карызбыз, biz төлөбөсөк жерибизди алып кете берет. Жер жоготсок келечегине кантип жооп беребиз? Бул ыйлай турган суроо да. Мен өзүм араң кармап болуп турам. Биз кантип жооп беребиз ушул маселелердин бардыгына деп. Анан бирок көңүл жубата турган бир эле маселе бар. Ошол карызды биз ыраазы болуп алдыкпы же жокпу деген маселе. Жеке мен өзүм чубак ажы кыяматка барганда Кудай Таалам Кытайдан сенин чубак ажы 600 доллар карызың бар экен деп айтса, мен айтат элем, мен ага макулдук берген эмесмин. Мен берген эмесмин. Мен парламент ошол депутат келгенге мен добуштагы берген эмесмин. Мен добушуп саткан эмесмин 1000 сомго. Мен жерди чылыгып шайлаган эмесмин. Ошого бар ошолордон сурап алышуулардан. Деп ошолорго мен атып таштайм. Анткени мен ошого макулдук берген эмесмин. Мен коррупцияга жол берген эмесмин. Мен ага кошулган эмесмин деп мен айта алам. Сатып берген добуштары болсо, булар кыяматта жооп беришет. Анткени булар ошого макул болушкан.